Кыргызстандын дыйкандары түшүм жыйноого киришишти. Биринчилерден болуп Араван району баштады. Бул жерде анар жыйнашат. Жаңы алып келген август сорту абдан таң калтырып жатат. Ал өзүнүн таттуу даамы менен эле эмес, 1 килограммдан ашуун салмагы менен дагы өзгөчөлөнөт. Mana bunu onalar уже pişike kep kaldı. Yine bir 3-4 günde içinde o terisi kurusa yine kim pişken болады da толық. Хаким Шер Нодиров өзүнүн анар бакчасын 7 жыл мурда баштаган. Азыркы тапта бул жерде 300 түп өсүп жатат. Бактардын мөмө берүүсү 3 жыл мурда гана пайда болгондугуна карабастан, өткөн жылы ал 20 сотук жерден 20 тонна түшүм алган. Kömmese soğurup ketip kaladı. Açık kalsa Анар менин кубанычым. Аларды өстүрүү оңой эмес. Булар аба ырайынын өзгөрүүсүнө туруктуу болгондугу менен катуу суукка чыдашпайт. Анардын түшүмдүүлүгү аларды багып кароого байланыштуу болот. Өткөн жылы эң чоңдору 1 килограммдан ашуун болгон. Ошондой эле анарлар 20 күн эрте бышышып, кошумча киреше алып келип жатат. her taraf pişerdim. Meyvesi her taraf boladı ki. Жергиликтүү багбандар анар менен гана чектелишпейт. Алар жүзүм жана анжыр да өстүрүшөт. Алия Анаров айыл аймагында бакча үчүн 100 гектар жер берилген. Ошол эле учурда бакча өсүмдүктөрдүн аймагы жылдан жылга өсүп жатат. Şu жерге анар эктик. Багбанчылык биздин негизги киреше булагыбыз. Өсүмдүктөр биринин артынан бири бышат. Мисалы жүзүмдүн баары сатылып бүттү. Азыр анжырды сатып жатабыз. Эми кезек анарга дагы келет. Жакшы иштелген мезгил 1 жылга толук киреше. Көрөсүздөр. Ал эми Казакстан, Орусия жана Кытай тараптары менен болгон экспорттук мамиленин жакшырышы кыргызстандык багбандардын кирешесин арттырат. İçki bozorga dehqonlar Көпчүлүк бөлүгү ири рынокто ишке ашырылып жатат. Акыркы 3-4 жылда экспортту да жөнгө салдык. Жергиликтүү мөмө жемиштерди Казакстан, Орусия жана башка өлкөлөргө жөнөтүүгө мүмкүнчүлүктөр ачылды. değerleştirip ошо dehqonlar жетиштип бериш. Өз учурунда Жалал-Абад областында мистенин түшүмү мол болду. 10 гектар жаңгак токойунан Жумабек Султанбаев бир күндө 15 килограммга чейин түшүм чогултат. Tegiz bolgan emes. Murda bu et dep koyot эле, buyagı Kızıljar, Taşkömür, bu Karabulak'tan, Toskol'dan beri tegiz de bu yıl. Şu barın teri bir kasak bir tonna varıp kalat dep turabız. Сынактын шарттары боюнча бир үй бүлө үчүн 10 гектар мисте токойлору бөлүнөт. Кочкор Ата токой чарбачылыгында 11 000 гектар бак бар. Алардын 300-ü ижарачыларга берилген. Ал эми Жалал-Абад облусу 33 000 гектар мисте токоюна ээлик кылат.